күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Салам медианын угарманы жана көрөрманы. Кезектеги радио дебат башталуу алдында турат. Бул дебат Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору алкагында болуп жатат. Бүгүнкү дебатка Курбаналы Сабыров жана Кара Булак орто мектебинин окуучулары келип отурат. Алар менен тааныштырып өтсөм, бүгүнкү оюнда өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Назарова Айткүл жана өкмөт мүчөсү Жакыпова Норейза, оппозиция лидер милдетин аткаруучу Рахманкулова Алина жана оппозиция мүчөсү Абдиллатова Гүлзат. Бүгүнкү дебаттын темасы бул палата мектеп окуучуларынын билим алуусунда жана жогорку окуу жайларга тапшыруусу үчүн мектептик базалык билим жетишсиз деп эсептейт деген темада сөз кылабыз. Радио дебатты мен Нурсултан Кубатбек уулу алып барамын. Анда эмесе эң алгач ачып берүү үчүн сөз өкмөт башчысы сизде. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Баштай берсеңиз болот. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы радио угармандар жана ошондой эле дебат сүйүүчүлөрү. Мен өкмөт башчысы Назарова Айткүл Абди Мухтаровна. Бул палата мектеп жаштарынын билим алуусунда жана жогорку окуу жайга тапшырылышы үчүн мектептик базалык билим жетишсиз деп эсептейт. Эң алгач мен тааныштырып өтсөм, мектептик базалык деген бул эмне деген? Бекер окутуу дегенди түшүндүрөт. Ал 16-кылымда ТМОР тарабынан сунушталган. 18-кылымда француз революциясы милдеттүү түрдө аксыз окутууну сунуштаган. Ал Кыргызстанга 1874-жылы Караколдо ачыкталган да. Ал эми мен биринчиден эле айта кетчү нерсе бул биз толук түрдө кошулабыз ушул мектептик базалык билим жетишсиз экенинечи. Себеп дегенде баягы пенсияга чыккан мугалимдер бар. Ал мугалимдер бизге мурдагы система менен сабак өтүшөт да. Ошондуктан мен ойлойм азыркы учурда жаңы система менен бизге сабак өтүлүүсү керек. Жана ошондой эле мен бул ойлойсуздар да кээ бирдечи баягы сырттан окуш керек дегендей, мектептик базалык билим жетишсиз, курстарга барыш керек деген сыяктуучу. Мен ага толук түрдө каршы чыгамын. Себеп дегенде өкмөт муну баягындай кылды да, уже 11 жылга бөлүп ушул окууну киргизди да. 11 жылда окуучу баягыны тапшырганга, жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн толук түрдө билим алууну киргизген ошол эмегечи, программаларгачы. Болбосо эгерде жетишсиз боло турган болгондо өкмөт тарап муну мүмкүн азыр окуучуларга 45 мүнөттөн сабак өтүлөт да. Эгер бул жетишсиз боло турган болгондо өкмөттөр атайын кошуп үстүнөчү сабактардын үстүнө мүмкүн 90 мүнөттөн кылып дегендей көбөйтүшөт эле да. Ал эми мен ойлойм ошол мектептеги базалык билим жетишсиз. Анан кийин дагы айта кетчү нерсе бул экономикага да пайда жактары бар да. Аудиция тарабынан каралган, мисалы STEM, эркин кыз, Курманжан деген сыяктуу бизде акысыз ОРТга даярдоо курстары бар. Ошол жерлерге дагы мисалы ата-эненин финансы жагына баягындай залакасын тийгизип калат дей турган болсоңуздар, ошол жерлерге дагы барып бекер окуп келсе толук мүмкүнчүлүгү болот да. Анан окуучу негизинен бир тараптуу кете берсе, мисалы мектеп үй боло берсе, анда окуучуда кандайдыр бир чарчоо болот да. Мен ойлойм, эгер окуучу башка жактарга дагы барса, башка чөйрөлөргө кошулса, башка чөйрө менен бирге иш алып барса, анда ошол кандай десем өзүнө бир жакшы эмени ала алат да. Ошол чөйрө менен мисалы бир эмеде кетет. Эгерде адам деле бир күндө бир тамакты кайра жей берсе, ал ошол немеден жалыгышы мүмкүн да. Ошондуктан мен мисал катары айтып өтсөм, биз баягы эмеге 1-сентябрда мектепке барганда окуучулар бир башкача маанайда барат, башкача эмоцияда. Ошентип барып, бирок ошол окуучуну эмеде көрсөң кийин бир 2 жыл ошол жыл аяктаганда карай турган болсок, ал уже чарчоо болот да. Ал окуучуда кызыгуу деген баштапкы келгенине караганда өтө аз болуп калат деп ойлойм. Ошондой эле эгер окуучу башка жактарга барса, өзүнө керектүү маалыматты алып кете алат. Мектептеги билим бул 45 мүнөт. Эгер бир окуучу орус тилге көбүрөөк басым жасай турган болсо, келечекте орус тилден бир кандай курс ачам деген бир өзүнүн кандайдыр бир максаттары болсо, ал окуучу мектептен 45 мүнөт орус тил сабагын өтөт ооба. Бирок артынан келип кыргыз тил сабагын өткөндөн кийин ал окуучу
орус тилден мүмкүн мен ойлойм 1% эле баягы эмесинде 1% эле орус эмеси калат. Эгерде окуучу обедке чейин аралаш сабагын өтүп, мектептеги сабагын өтүп, обедтен кийин баягыга атайын жеке курстарга бара турган болсо, анда окуучуда мен ойлойм кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот. Ошол максатыгачы анан ал максатта мисалы ал жерге барганда чөйрөдө жалпысынан баары орусча сүйлөшөт, мисалы баарынын орусча бир кандай келечекке деген максаттары болот. Анан жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн дагы мугалимдердин кандай бир эмелери каралышы мүмкүн да, баягыларгачы. Ошол окуучуларгачы курска баргандан кийин курста жалпысынан мен ошол орус тилин айтып атам мен. Жалаң орус тилиндеги мисалы оюндар болушу мүмкүн, кандайдыр бир ошолордого катышып окуучунун баягысы өрчүйт деп ойлойм. Ошондой эле эгерде окуучуну мисалы курстарга кандайдыр бир жерлерге жөнөтүш үчүн ата энеси коргоо турган болсо, если жок биз жөнөтө албайбыз дей турган болсо, анда онлайн курстар деле азыр баары интернет өнүгүп келе жаткан заман, онлайн курстар деле бар да. Ошого мен ойлойм онлайн курстардан деле окуп жетишип алса болот. Анын үстүнө айылда сезоновый жумуштар болгонуна байланыштуу баягындай жетишпей калат да окуучулар. Ошол жетишпей калган сабак күндөрүндө, мектеп күндөрүндө курстарга барып, кыштарда сезон бүткөндө иштесе болот. Рахмат, менин сөзүм аяктады. Чоң рахмат, өкмөт башчыга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз оппозиция лидери сизде. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар, баштай берсеңиз болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио сүйүүчүлөр жана ошондой эле дебат сүйүүчүлөрү. Сиздер менен бирге мен оппозиция башчысынын милдетин аткаруучусу Рахманкулова Алена. Биздин бүгүн дебатыбыздын резолюциясы бул палата мектеп жаштарынын билим алуусунда жана жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн мектептик базалык билим жетишсиз деп эсептейт. Бул резолюцияга биз толугу менен каршыбыз. Себеби ар бир окуучу, биз кыргыздарда бир жакшы сөз бар да, болор бала башынан эле болот деген бир жакшы сөз бар. Демек ар бир окуучу өзүнүн мугалимден, мектептен күтүп отура бербестен, өзүнүн келечеги үчүн, алдыдагы максаттары үчүн бирөөдөн үмүт кылып отура бербестен, өзүнүн максаттары үчүн өзү аракет кылыш керек деп эсептейм. Анан сиз өкмөт башчысынын берген маалыматтары үчүн чоң рахмат. Сиз өтө ошол резолюция боюнча жаңы ачык сөздөрдү айта кеттиңиз. Бирок сиз башында айтып кеттиңиз, бул резолюцияда окуучулардын билим алуусунда ошол базалык билим жетишсиз дедиңиз. Жетишсиз деп кетип атып эле ортосунда жанагы биздин тарапка өтүп кеттиңиз да. Сиз жетишсиз деп келатып эле окуучулар өзүнүн аракети үчүн, максаты үчүн атайын курстарга барыш керек, эффективдүү, ар түрдүү курстарга барып өзүнүн билимин кеңейтиш керек деп айта кеттиңиз. Бирок бул биздин тарапка ооп кеткениңиздин белгиси. Жана ошондой эле мен өзүмдүн дубалымды тургузсам, бул резолюцияда ар бир окуучу мисалы үчүн ар бир жетишсиз деп кеттиңиз. Бирок бул жетиштүү. Ар бир окуучу өзүнүн мисалы үчүн азыр заманбап технология өнүккөн заман болуп атты да. Ар бир окуучу мындай өзүнүн аракети менен бийиктиктерге жетсе болот. Ар бир мисалы үчүн бул бир гана шаар жергесинде өтө көп жогорку окуу жайга өтүш үчүн бул албетте ЖРТ тапшырыш керек да турабы? ЖРТдан өтүш үчүн ар бир окуучулар бул азыркы учурда көптөгөн Бишкек шаарындагы мындай шаар жергесиндеги окуучулар алтын сертификатка өтүш үчүн аларга өтө көп мүмкүндүк болуп жатат дедиңиз. Бирок алардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк, бирок ар бир окуучу өзүнүн аракети үчүн айылда деле мисалы үчүн буга факт катары айта кетсем, Тогуз Бак айыл өкмөтүндөгү Тогуз Бактагы бул бир Чыңгыз Ажыбаев депутат, ал өзү айылда эле Тогуз Бак орто мектебинди бүтүп, айылдан эле өзүнүн аракети үчүн азыркы учурда жогорку кеңешинин депутаты болуп иш аркалап жүрөт. Ал эми ошондой эле буларга катар эле баарыбызга белгилүү Гапар Мадаминов бул өзүнүн энелер мектебин ачты. Бул дагы эч кандай ошол убакта эч кандай курстар жок эле, өзүнүн аракети менен ошол деңгээлге жетишти деп айта алабыз. Жана Миргүл Темирбаева, ошол көптөгөн атактуу инсандар ошол убакта курс жок эле өзүнүн аракети менен, өзүнүн ишкерлиги менен ушундай бийиктиктерге жетти деп эсептейбиз. Жана ошондой эле бул ЖРТ мен айтып кеттим, жогорку окуу жайга өтүш үчүн албетте бул ЖРТ тапшырыш керек. ЖРТда негизги тест кыргыз тил жана адабият, кыргыз тил жана математика, кыргыз тил жана математика бул негизги тестте ар бир жетиштүү, ар бир окуучу 11-класска барганда атайын
атайын ошол кыргыз тили менен математикага мугалимдер бөлүнөт. Алар мугалимдер атайын өздөрүн текшериш үчүн курстардан өтөт. Демек бул окуучулардын келечеги үчүн жогорку окуу жайларга тапшырыш мектептеги эле мектеп билим базасы бул толук кандуу жетиштүү. Ар бир окуучу ошол мектепте эле бийиктиктерге жетишсе болот. Албетте ар бир бала өзүнүн ичинде мындай бийик максаттары болсо, ошого толук кандуу аракет кылыш керек. Жана ошондой эле бул келечеги үчүн эч кимден мындай үмүт кылып отура бербестен ар бир адам, ар бир окуучу өзү аракет кылыш керек. Жана бул ЖРТда келинген маалыматтар мектеп программасында жок деп эсептешиңиздер мүмкүн. Бирок бул атайын, мисалы үчүн кыргыз тилде ала кетсек, кыргыз тилде мисалы үчүн негизги тестте сынатооч берилсе, сынатоочтун ал жерде эч кандай анын эрежесин сурабайт дагы, аны логикалык мааниде берет дагы. Демек бул сынатоочту биз 3-класстан баштап эле өтөбүз. Демек бул мектеп программасындагы базалык билим жогорку окуу жайларга өтүш үчүн жетиштүү деп эсептейт. Жана ошондой эле математикадагы логика келет. Бул демек жожго өтүү үчүн биздин мектептик базалык билим жетиштүү деп эсептеймин. Рахмат. Мен сөзүм. Чоң рахмат, апайса лидерине ыраазычылык билдиребиз. Бизге эмиден гана кошулган угармандарыбызга эскерте кетсек, бизде радио дебат. Радио дебаттын темасы бул палата мектеп окуучуларынын билим алуусунда жана жогорку окуу жайларга тапшыруусу үчүн мектептик базалык билим жетишсиз деген темада сөз кылып атабыз. Кийинки сөз өкмөт мүчөсү сизде, сүйлөө үчүн 5 минут убактыңыз бар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулары жана дебат сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин палата мектеп окуучуларынын билим алуусунда жана жашторго тапшыруусун үчүн мектептик базалык билим жетишсиз деп эсептейт. Мен өзүмдүн жеке лидерим айтып кеткендей эле, биз базалык билимди сөзсүз түрдө жетишсиз деп эсептейбиз. Азыркы учурда айыл жергесинде деле окуп үйрөнүүгө болот деп эсептегениңиздер менен, бирок бизде айыл жергесинде 60% пенсиядагы мугалимдер болуп эсептелинет. Ошондуктан алардын окутуу системасы менен азыркы жашторго даярдоодогу сынамык тесттер такыр бири-бирине туура келбейт. Алардын окутуу системасы менен биздин азыркы сынамык тесттердин түзүлүшү такыр туура эмес болуп эсептелинет. Жана азыркы сынамык тесттерге даярдануу үчүн бизде айыл жергесинде онлайн курстар жана акысыз курстар, STEM, Султан аттуу, English Нур аттуу кандай бир айлык массалык маалымат каражаттарында мындай курстар ачылган. Азыркы учурда жошторго тапшырууда булардын пайдасы өтө чоң. Мисалы үчүн биз эме катары алып кетсек, факт катары алып кетсек, Разаков шаарынын окуучусу STEM конкурсуна катышып, алтын сертификаттын аты эмеси болгон. Мисалы үчүн бул сөздүн эмесин толуктап айта кетсем, улуу ойчул Джон Дьюл айткан экен: эгерде биз балдарды кечегидей эле окута берсек, биз алардын эртеңин уурдаган болобуз. Бул ойчул айткан сөзгө толук кошулабыз. Биз азыркы учурда мектептик базалык билим жетишсиз жогорку окуу жайларга тапшырууда. Рахмат, мага менин сөзүм бүттү. Чоң рахмат, өкмөт мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз оппозиция мүчөсү сизде, сүйлөө үчүн 5 минут убактыңыз бар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио сүйүүчүлөр, менин каршылаш тарабым жана менин тарапташым, урматтуу судья. Бүгүнкү билим үчүн жасалган инвестиция бул эң чоң инвестиция болуп саналат. Курстарга барып биз ар кандай тараптан өзүбүздү өстүрө алабыз деп жатат. Мисалы, ЖРТга тапшыруу үчүн ЖРТны өкмөт мындай эме кылган эмес да. Мектепте башка билим алат да, ЖРТден башка тест келет деген эмес. Ошол ЖРТда келчү тестти өкмөт 1-класстан 11-класска чейинки окуучуларга ар бир өткөн сабакка, программага киргизип бөлүп берген. Мындай, силердин айткан сөзүңөр мектептен алган билим менен биз ЖРТдан эч кандай баа ала албайбыз деп атабыз. ЖРТда келүүчү тесттер бул сөзсүз мектептин программасында окутулат. Ошол ЖРТнын арты менен биз чоң окуу жайларга өтө алабыз. Бул мектептен базалык билим жетиштүү болгондугу үчүн азыр практика жүзүндө окуучулар жогорку окуу жайларга өтүп, ошол жакта окуп жатышат. Суроо берсем болобу? Суроо, сизге суроо. Айта бериңиз. Сиз ошол айтып атасыз да, азыр эме
эсли окуучулар мектепке катышпагандар дагы бар да, сабаккачы жөндөн жөн эле барып келип аткандар бар. Окуучунун кызыгуусу кетип калган болсо, ал окуучу ошол билимди кайсыл жактан алат? Мисалы 90% окуучу ошол эмени алса, билимди мектептеги, ал эми калгандары жөндөн жөн барып келип аткандар кайсыл жактан билим алып, кайсыл жакка тапшырат? Рахмат. Биз статистика боюнча мектептин программасын 10% окуучулар өздөштүрүп алат, толугу менен өздөштүрөт. Ал эми калган 90% окуучулар толук өздөштүрө алышпайт. Жогорку окуу жайларга өтүш үчүн ошол 10% окуучу мектептин программасын өздөштүргөн үчүн алар жогорку окуу жайга өтө алышат да. Анан калган 90% окуучу курстарга барышы мүмкүн, бирок бардык адамдын өзүнөн зависит этет да. Алар деген өзүнүн ар бир сабакка кызыгып катышса, алар дагы ошол өздөрү каалаган окуу жайга өтө алышат. Мисалы медицинага тапшырам деген окуучу негизги тесттен бөлөк биология жана химия сабактарын окушат. Ал эми алар ошого уже мектеп убагынан эле даярдана башташат. Бардык эле сабактарды окуш керек, бирок алар биология менен химияга өтө басым жасап окуйт да. Алар ошол сабактарга басым жасап окушат да, кийин тестте сөзсүз ошол сабактарды тандап, ошол университетке өтүүгө аларга кандайдыр бир плюс болот. Ушуну менен мен сөзүм бүттү. Чоң рахмат. Оппозиция мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Бизге эмиден кошулган угарманыбыздарга эскертип өтөйүк. Бизде радио дебат. Бул дебаттын темасы мектеп окуучуларынын билим алуусунда жана жогорку окуу жайларга тапшыруусу үчүн мектептик базалык билим жетишсиз деп эсептейт деген темада сөз кылатабыз. Жыйынтыктоочу анализ сөз оппозиция лидери сизде. Сүйлөө үчүн 4 мүнөт убактыңыз бар. Рахмат, кайрадан эле саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү дебатты анализдеп кетсем, бүгүнкү дебат өтө жогорку деңгээлде өттү. Бул биринчи эле өкмөт тарап айтып кеткен аргумент, фактыларды биздин тарап жокко чыгарды деп мен 100% айта алам. Себеби сиз жанагы ар кайсы орус тилде чөйрөдө жетишсиз деп айтканыңыз, бирок ошону биздин тарапташыбыз жокко чыгарды, аргумент, фактыларды жокко чыгарды. Жана ошондой эле экинчи өкмөт мүчөсү айтып кеткен факты, аргументтерди, жанагы мектеп программасында жок деген аргументтерди менин тарапташым жокко чыгарды. Мектеп программасында ошол жерде келген, негизги тесттеги келген мектеп ошол суроолор, тапшырмалар мектеп программасында бар. Жана ошондой эле мен аны факты катары, жанагы сынатооч, кыргыз тилиндеги сынатоочту мен ошону далилдеп кетип айта алдым. Демек сиздердин берилген факт, аргументтериңиздерди биз жокко чыгара алдык деп мен 100% айта алам. Рахмат. Чоң рахмат. Оппозиция лидери сизге терең ыраазычылык мыкты оюн үчүн. Кийинки жыйынтыктоочу анализ сөз өкмөт башчы сизде. Сүйлөө үчүн 4 мүнөт убактыңыз бар. Саламатсыздарбы? Мен өзүбүздүн оппозиция каршылаш командабызга толук түрдө каршы чыктык деп ойлойм. Себеп дегенде сиздер өзүңүздөрдүн Кара Булак айылындагы эмелериңиздерди, инсадарды айтып өттүңүздөр да. Биз Гапур Мадаминовдон башка адамдарга толук түрдө ишене албайбыз да. Ошондуктан кечирим сурайм. Жок, кесиресиз. Жыйынтыктоочу анализ сөздө суроо бериңиздер. Азыркы система деп айтты. Ооба, эме баягы сиздер айттыңыздар, баягы кыргыз тилинде мисал келтирип айттыңыздар да. Аны менин мүчөм айтты. Жеке курстарга барып сөзсүз үйрөнүш керек деп айтып өттү деп ойлойм. Биз дагы айттык сиздерге каршы чыгып, эми окуучу кызыгуулары жок болушу мүмкүн депчи. Окуучунун кызыгуулары жок болсо кантип барып мисалы эме кылып кете алат депчи, өздөштүрүп кете алат деп. Ушуну менен мен сөзүм аяктады. Чоң рахмат. Чоң рахмат өкмөт башчы, сизге терең ыраазычылык. Урматтуу угарман жана көрөрман, бизде радио дебат жыйынтыкталуу алдында турат. Баарыңыздарга мыкты оюн үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр эми бизде эркин микрофон. Эркин микрофон сөз оппозиция мүчөсү милдетин аткарган Гүлжат сизде. Мен ушул эмеден пайдаланып, бизде ушул деңгээлге жеткирип тарбиялап келген мугалимдерге, ата-энелерибизге рахмат айткым келет. Жана дагы сиздерге дагы чоң рахмат, жаштарды колдоп, көптөгөн нерселерди үйрөтүп жатасыздар. Бул дебаттын артынан мен көп нерселерди үйрөнө баштадым. Эл алдында ойду эркин билдирүүнү, эч кандай тартынбоо керектигини. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Алина, ишиңизге ийгилик. Кийинки сөз кечиресиз Алина, кийинки сөз сизде экен. Гүлзат, сизге чоң рахмат. Окууңузга ийгилик.
Рахмат. Мен үчүн дагы бул дебат өтө жогорку деңгээлде өттү. Өзүмө билбеген маалыматтарды кайра өзүмө көптөгөн информация маалыматтар чогулттум. Бизге дагы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жаткан Тынчтык демилгелерге өтө терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Алина, сизге дагы чоң рахмат. Буюрса кийинки дебаттарда жолугабыз. Кийинки сөз Нуриза сизде. Бүгүнкү өткөн дебаттык турнир өтө кызыктуу өттү жана бизге ушундай шарттарды түзүп берген, ушул жерге Салам медиа эмесине келгенибиз үчүн тынчтык демилгелерди коомдук жарандык жигердүүлүктү жогорулатууну эме кылып эсептейбиз. Жакшы, рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Нуриза, сизге да чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Акыркы сөз Айткүл сизде. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул даражага жеткирген биздин мугалимдерге жана ошондой эле ата энебизге өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Мен ойлойм, ушул багытта биз дагы алдыда дагы кетебиз. Ушул багыт боюнча сиздерди дагы ушинтип чакырып, уюштуруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат Айткүл, сизге да окууларыңызга ийгилик. Урматтуу Салам медианын угарманы жана көрөрманы, Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору алкагында радио дебат болуп өттү. Бүгүнкү радио дебатка Курбаналы Сабыров жана Карабулак орто мектебинин окуучулары келип бизге катышып берди. Радио дебатты мен Нурсултан Кубатбекұлы алып бардым. Кийинки радио эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.